УТРК Баткен телеканалында өлкө аймагындагы кылмыштуу иштер, мыйзам бузуулар өрөй учурган кырсыктар жана алардын алдын алуудагы иштер менен тааныштырып, эфирде телекүзөт программасы. Студияда Айбегим Набиева. Саламатсыздарбы? Рысбек Акматбаевдин өлүмү боюнча кылмыштын бети ачылды. УКМК бул кылмышты Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев, Боха Казарманский каймана аты бар Болот Самсалиев жана дайынсыз жоголгон Рембо аты менен белгилүү Марат Райымбеков уюштуруп жасаганын аныктаганын билдирди. Маалыматка караганда Акматбаевди аталган адамдар жок кылышы керек болчу. Бирок рулду Райымбеков башкарып, Көлбаев артка отургучта процессти башкарып турган. Анапияев менен Самсалиев Акматбаевди атып салып качып кетишкен. Бул фактылар Көлбаевга иштеген киллердин көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт дейт УКМКдан. Кримтөбөл Акматбаев 2006 жылдын 10 майында Көкжар айылындагы мечиттин жанында өлтүрүлгөн. Ал башына жана көкөрөгүнө тийген бир нече октон улам мүрт кеткен. Көлбаев менен Дөө Чыңгыздын катыштыгы бар 13 жыл мурунку кылмыштын бети ачылды. Ички иштер министринин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери 2010 жылдагы Кримто авторитеттин өлүмүн бетин ачты. Өлтүрүлгөн Кримтөбөл ким жана аны кимдер өлтүрдү алдыдагы сюжетте. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2010 жылы 12 апрелде Ибраимов көчөсүнөн Кримтөбөл Максат Карасартов отурган Мазда 626 үлгүсүндөгү унааны Мерседестеги белгисиз адамдар аткылап качып кетишкен. Карасартов октон алган жаракаттардан улам окуя болгон жерде көз жумган. Окуя болгон жерди текшерүү учурунда 7,162 мм калибрдеги автоматтын патрондорунун иштетилген гильзалары табылып алынган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жаткан. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка тиешеси бар адамдар аныкталды. Алар 1981 жылы туулган Чүй облусунун тургуну Протез аттуу кайманаты бар Жаран. Ал мурда бир нече жолу соттолгон. ИИМдин Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары каттоосунда турган. Учурда кармалып, камакта. Шектүү ошондой эле башка оор кылмыштарга, анын ичинде Чолпон Ата шаарынын 1955 жылы туулган тургуну Кубанычбек Конаевдин өлүмүнө шектелүүдө. Экинчи шектүү Чыңгыз Дөө Жумагулов 1981 жылы туулган Чүй облусунун тургуну. Ал уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турган. 2022 жылдын июлунда СИЗО 1 тергөө абагында өлтүрүлгөн. Бул кылмыштардын уюштуруучусу Камчы Көлбаев болгону айтылууда. Учурда комплекстүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Чуулгандуу ишкер Салимбай Байвачча тергөө аяктагыча камакта калды. Ташкент шаардык полиция башчысынын орун басары Данияр Ташхожаев билдирди. Салим Абдубалиев буга чейин курал жабдык жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз жүгүрткөн деп айыпталса, азыр мунун баары кооптуу рецидивист катары ишке ашырган деген күнөө тагылууда. Эгер анын күнөөсү далилденсе, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Салимбай Байвачча ким? Алдыда айтып беребиз. Салимбай Байвачча каймана аты менен таанымал. Салимбай Абдувалиев 1950 жылы май айында Фергана облусунун Ташлак кыштагында туулган. Атасы колхоздун төрагасы болгон. Этникалык теги көптөгөн суроолорду жаратат. Өзүн Салим Өзбек деп айтат. Ошол эле учурда Салимдин атасы Киргизбай Абдувалиев казак экени белгилүү. Атасы Киргизбай Абдувалиевте да кыргыз тамыры бар экени белгилүү. Киргизбай деген аттын өзү өзбек үчүн өтө өзгөчө көрүнүш. Эркин күрөш боюнча Өзбекстандын 5 жолку чемпиону. Спорттон кеткенден кийин заводдо, андан кийин жүк ташуучу айдоочу болуп иштеген. 1990-2000 жылдары Михаил Чорныйдын алюминий бизнеси боюнча өнөктөшү болгон. Анатолий Буковдун Красноярск аймагындагы шайлоого катышуусуна демөөрчү болгон. 2006 жылы муниципалдык түзүлүштөрдүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн башкаруу, Россия менен Өзбекстан Республикасынын тажрыйбасын жалпылоо деген темада экономика илимдеринин кандидаты диссертациясын жактаган. Бир тууган Рахимовдор менен бирге Өзбекстандын бейформал таасирлүү адамдарынын бири. Салимбай Абдувалиев Өзбекстандагы эң бай адамдардын бири. 10 жылдан ашык балдар жана жаштар күрөш бөлүмдөрүнүн өнүктүрүүнү каржылап келет. Эркин күрөш боюнча Өзбекстандын 5 жолку чемпиону Салимбай Абдувалиев өлкөнүн бейформал авторитеттеринин бири эле.
Салим Байватча мурда республикада биринчилерден болуп, бийликтин шарттарын кабыл алып, мыйзамдуу рекет жергиликтүү автоунаа Реногун көзөмөлдөөнү колго алган жана орусиялык авторитеттер менен ачык достукта болгон. Ошондой эле 90-жылдардын башында Кавказ мафиясын Өзбекстандан кан төгүүсүз жана ызы-чуусуз алып салган. Салим Абдувалиевдин досторунун арасында орусиялык бир катар белгилүү инсандар бар. Йосиф Габзон, Александр Карелин, баягы Алимжан Тактахунов, бир тууган ишкерлер Лев жана Михаил Чорныйлар, Ренат Акчурин жана виртуоз Владимир Спиваков да бар. Анын досторунун арасында Ташкент облусунан келген ишкер Турсунбаев Ахмат да бар экени айтылып жүрөт. 73 жаштагы олигарх таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланыштары бар Салим Абдувалиев декабрдын башында кармалган. Абдувалиев 2017 жылдан бери Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп турган. 2 декабрда Ташкенттин полициясы кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн жапырт кармаган. Алардын катарында Бахти Ташкентский деген каймана аты менен белгилүү Бахтияр Кудратуллаев, Саидазиз Медгородок деген каймана аты менен Саидазиз Сайдалиев сыяктуу киримтөбөлдөр кармалган. Баткен шаарында пикир келишпестиктен улам шеригине бычак сайган жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта 2023 жылдын 13 декабрь күнү саат 6:55 чамасында Баткен шаардык ички иштер башкармалыгына 102 кызматына бир жаранга белгисиз жаран бычак сайып койгондугу тууралуу маалымат келип түшөт. Баткен шаардык ички иштер бөлүмү маалыматтардын электрондук журналына каттап, окуя болгон жерге Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана Баткен шаарынын ыкчам тергөө топтору барган. Баткен шаарынын Базар башы кварталынын тургуну 46 жаштагы жаран денесинен жараат алып, тез жардам кызматы аны Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирген. Бирок денесинен алган жараатынан улам каза болгон. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, алынган заттарды жыйнап, аларга тийиштүү экспертизаларды дайындаган. Бул кылмышка шектүү катары мурда соттолгон Баткен шаарынын 40 жаштагы жараны кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Жогорудагы факт Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Милиционерлер Honda Odyssey унаасын урдоого шектүү кишини кармашты. Кылмыш 2023 жылдын июнь айында жасалган. Ички иштер министринин басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаарынын 35 жаштагы тургуну издөөдө жүргөн. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 211 беренеси автотранспорт каражатын урдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ички иштер министринин каттоосунда турганы аныкталды. Ал борбордун шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди.